Өлкөдө бир дагы минералдык жер семирткичтерди өндүрүүчү завод иштебейт. Жер семирткичтерди бул мезгилге чейин арзан баада Казакстан жана Орусия өлкөсүнөн экспорттолуп келген. Өткөн жылдын соңунда эки өлкөдөн бул заттардын алынып келиниши чектелип, дыйкандар Өзбекстандан өндүрүлгөн минералдык заттарга көз каранды болууда. Жазгы тала иштери кызуу башталып турган чакта дыйкандардын түшүмүндөгү эң негизги болгон минералдардын баасы асман чапчыды. Дыйкандар базардагы баага наразы болуп жаткандыгын соодагерлер айтат. Өзбекстандан гана экспорттолуп жаткан минералдык жер семирткичтерди берүү мезгили башталганда таңкыстыгы жаралуу кооптулугу бар. Айтсак, амафос, диамафоска жана мочевина минералдары 33 сом болсо, быйылкы жылы 57 сомго чейин көтөрүлдү. Жер семирткичтердин коруудагы башка жылдарга салыштырмалуу аз экендиги байкалган. Селитралар, азотлар кичине доллар кымбаттап кетти. Бардык минералдык заттар доллардын кунунун өсүшүнө байланыштуу кескин кымбаттап кетти. Жакынкы аралыкта дефицит болуш деле мүмкүн. Өзүбүздө өндүрүү жок болгондуктан коңшу өлкөлөрдөн салыштырмалуу кымбат баада алып жатабыз. Эndi бийил сал дефицит болуп калды, өзүбүздө иштеп чыкпайт экен буну. Минералдык керектелүүчү заттардын көлөмүн камсыз кылуу максатында 30 000 тонна жер семирткичти сатып келүү үчүн республикалык казнадан 975,4 миллион сом кошумча акча каражаты бөлүнгөн. Белгилей кетсек, Кыргызстандын айдоо аянттарынын түзүмүнө жараша узаган жылы өлкө аймагында айыл чарбасынын минералдык жер семирткичтерге болгон болжолдуу муктаждыгы 266,7 миң тоннаны түзүп, бирок республикага 139,1 миң тонна жер семирткичтер алынып келинген. Рыноктун муктаждыгы толук камсыз болбогондугунан улам жер семирткичтерге болгон баа кескен өсүп кеткен. Жер семирткичтер биздин жана социалдык жактан маанилүү товарларга кирет. Бул боюнча биз күн сайын мониторинг кылып атабыз, ошол эле оптовый, ошол эле розничный сегменттерде. Бүгүнкү күндө баалар былтыркыга салыштырмалуу 90% өсүш бар. Бул негизинен биз импорттон көз каранды болгонго байланыштуу. Бул тышкы факторго. Ошол Өзбекстандан келип аткан жер семирткичтер, ошо баалары ошондой өсүп кеткен. Анан бул жер семирткичтер доллар менен алынат. Акыркы мезгилде 2 жуманын ичинде доллардын курсу дагы 20 сомго чейин көтөрүлүп кетти. Ал ортодо Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө 31 августка чейин дан өсүмдүктөрүн жана кумшекерди экспорттоого тыюу салганы белгилүү болду. Тыюу буудай, меслин, кара буудай, арпа, жүгөрү жана кумшекерге киргизилди. Өнөктөш өлкөнүн айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, ЭЭП өлкөлөрү быйылкы сезондо алымсыз режимде зарыл болгон сатып алуулардын көлөмүн ишке ашырган. Ошондуктан убактылуу тыюу айыл чарба продукциясынын сыртка чыгып кетиши менен байланыштырылган. Азык-түлүктөгү эң негизги дан жана кумшекерге өлкө базары толугу менен көз каранды. Мындан улам өнөктөш өлкөнүн чектөөсүнө Кыргызстан кандай туруштук берет, убакыт көрсөтөт. Аштык буудай менен биз 70% тегерегинде камсыз болот. Un азык катары эсептегенде бул 65% тегерегинде камсыз кыла алабыз. Калганы сырттан сатылып келет. Жазгы тала иштери боюнча. Жазгы тала жумуштары иштери боюнча айтып кеткенде бүгүнкү күндө өтө кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кече жакында ошо Россия мамлекети менен келишим негизинде тартылган жаздык арпа, буудай эмелери келүүдө. Бүгүнкү күндө бизде где-то 300 тоннанын тегерегинде үрөөн келип түштү. Андан тышкары өзүбүздөгү бар үрөндөр менен эгип атат. Бул дагы болжолдогон планды биз 50%дан ашыгын аткарып койдук. Биз 18 000 тегерегинде гектарды пландасак, анан ошо күндө 12 000 гектар жерге чейин жерге жаздык дан эгиндер эгилди. Учурда агрардык аймак болгон Ош облусунда жазгы тала иштери кызуу жүрүүдө. Өлкөнүн тамак аш коопсуздугу үчүн кылкандуу дан эгиндерин өстүрүүгө план коюлган. Айтсак, Дуанда быйылкы жылы 61 000 гектар аянтка дан эгиндерин эгүү мерчемделген. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.